Кайра аркага кеткенге айласы болушкан. Анан кан көп кетип калып, ошо атам каза болуп калган. Аксы районунун Каражыгач айылынын тургуну Айнура Үркүнбаева бул каргашал окуядан атасын жоготкон. Адилеттик издеп, чындык үчүн күрөшүүдөн артка кайтпаган атабыз бизди дайым мекени сүйүүгө багыт бергенин, өз кызыкчылыгынандагы өлкөнүн келечегин жогору койгон чынчыл адам эле деп эскерди. Ушул 2002 жылы ошо 17 мартта ушул жерде атам ичине ок тийип каза болгон. Адилетсиз бийликтин айынан ушундай болгон. Мүмкүн сакталып калмак, немеге Кербенге больницага да өткөрбөй койгон да буларды, жолду тосушчу. Кербенге больницага өткөрбөй Афлатынга кайра аркага кеткенге айласы болушкан. Анан кан көп кетип калып, ошо атам каза болуп калган. Ичине ок тийген да. Аксылыктар эгемен тарыхта жалпы элдин көз карашын жаңы багытка өзгөрүшүнө жол баштап бере алышты. Бул окуяда карапайым калк таяманбастыгы менен ар бир кыргызстандыктын жүрөгүн ойготту. Тарыхты өзгөртүп, өзгөчө окуя менен элдин эсинде калганын облус башчысы белгиледи. Бийлик өзүнчө, эл өзүнчө болуп калып экиге бөлүнүп калышкан да. Ошол себептен элдин үнүн укканга болбой, жанагындай тиги үй бүлөлүк башкаруулар, коррупциялар болсо көзүн көрүн карап калган үчүн элдер ушундай нааразы болуп турушка чыгышкан да. Жана мен жогоруда айтып кеткендей эле элдин баарына тең жугуш менен камсыздап берсек, баарына тең бакубатчылыгын тартуулап атсак, буюрса мындай окуялар болбойт деп ойлойм. Анан ошо Кудайдан да тилеп кетет элем. Бул болсо ар бир эле ушундай каргашыл окуя болгон сайын эле бул мамлекетти артка тартып турат да. Эркиндик жана акыйкаттык үчүн өлүмдөн дагы коркпогон карапайым эл улуттун намысын коргоп, каармандык менен күрөшкөнүн эскерүүгө келгендер айтып өтүштү. Бул Кыргызстанга өтө орчундуу сабак болду. Келечек муунга кайталангыс сабак болду. Келечек муун билиш керек буну. Себеп дегенде биз ошо Кыргызстандын мурунку авторитардык башкарууну жоюп, үй бүлөлүк семейный кландык башкарууларды жоюп, бизге кыргыз элге эркиндик берсин деп чыгып, ушул эркиндикке алып келиш үчүн ушундай бир жаныбызды бергенге аракет кылганбыз. Аксы районунун Босбек айылындагы төңкөрүштө өкүнүчтүүсү карапайым жарандарыбыздын өмүрүн алуу менен коштолгон. 2002 жылдын 17 мартында бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон. Аны менен бирге 30га жакын жаран ар кандай жаракат алышкан. Дөрөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Аксы району.